Саламатсыздарбы? ТМЖ телеканалынын түз эфиринде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Программаны мен Назгүл Ахунова алып барам. Бүгүнкү берүүбүздө алтын тамга аттестаты жана мектептердеги билим берүүнүн абалы тууралуу кеп кылабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин билдиришине караганда, быйыл Кыргызстан боюнча алтын тамга аттестатына талапкер болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 17% артыкчылык аттестатын алышат. Анын ичинен Ош шаарынан канча мектеп бүтүрүүчүсү бул аттестатты алат жана көрсөткүч былтыркы жылдарга салыштырмалуу кандай? Бул суроолорго Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу Тынчтыкбек Досмуратов жооп берет. Саламатсызбы, Тынчтык мырза? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Алгачкы суроо: Ош шаарынан быйыл алтын тамга артыкчылык аттестатына жалпы канча бүтүрүүчү тапшырган жана анын ичинен канчоосу алды? Рахмат. Негизи бул артыкчылык аттестатына бизде мектептерден атайын биринчи табыштама келет. Жалаң бешке окуган. Анан мисалы үчүн кээ бир мектеп көбүрөөк окуучусун бере берет да, андан кийин анын журналдары бир сыйра текшерүүдөн өтүп, аныкталган чыгып, бүгүнкү күндө бизде азыр сунушталган, борборго сунушталган 64 окуучубуз ошо артыкчылык аттестатына бүгүнкү күндө берилди. Эми буларды тапшыруу аз эми. Мына мамлекеттик сынактар бүткөндөн кийин мына ушул жыйынтыктоочу иш-чара катары ошол кезде тапшырылат окуучуларга. Билим берүүнүн деңгээли ошо артыкчылык аттестат, анан ошол эле учурда алтын сертификат менен мындай бир өлчөнөт эмеспи? Акыркы жылдарда ушул билим берүүнүн сапаты өсүп атат же болбосо алтын тамга артыкчылык аттестатын алгандар көбөйүп атат деп айта аласызбы? Канча пайызга өсүп атат же? Рахмат. Эми билим сапаты деп калдыңыз. Билим сапаты дегенде мындай өсүш жылдан жылга мисалы үчүн өтө чоң деп айта албайм. Бул бүтүм менен өлчөнөт. Мисалы үчүн бизде азыркы учурда Ош шаарындагы окуучулардын жалпы билим сапаты бул 38,7% түзөт. Бул өткөн жылкыга салыштырмалуу бир 0,3%дан айырмасы бар да, жогору. Эми бул жерде ошол билим сапатын көрсөткүчүн бергенде кайсы бир район болсун, эми бул жерде көбүнчө салыштырылат да. Биз баягы реалдуу бааны бергенге аракет кылабыз да. Эми көтөрмөлөп коюп, бааны коюп деле ошондой формалдуулукка жол берсек, өзүбүздү өзүбүз алдаган болобуз. Ошондуктан биз бардык мектептерге мына ушундай тапшырманы бергенбиз. Бардык окуучунун чыныгы билими аныкталсын депчи. Эми андан сырткары бизде окуучулардын диагностикалык сынагы деген бар да. Мисалы үчүн мурда мектептердин койгон чейрек баалардын негизинде билим сапаты аныкталып бизге маалымат келе турган болсо, биз ал мектепке көз карандысыз өзүбүз барып окуучулардын билим сапатын текшеребиз да. Мына ошондо айырма чоң болуп калбаш үчүн, демек алар дагы формалдуулуктан качып, көтөрмөлөөдөн качып, чыныгы билим сапатын аныктап берип атат бүгүнкү күндө мектеп. Негизинен ошол. Быйыл Ош шаарында жалпы 11-классты канча окуучу аяктайт жана бул көрсөткүч окуучулардын санына жараша элеби? Алтын тамга аттестатын алгандарчы? Рахмат. Эми кайсы бир деңгээлде окуучулардын санына жараша болушу мүмкүн. Ошол учурда билим сапатына дагы байланыштуу болушу мүмкүн. Быйылкы жылы 11-классты бүткөн окуучулардын жалпы саны 1700дөн ашуун болду. Ал эми 9-класстарды 4800дөй окуучу бүтүрдү да. Бул өткөн жылга салыштырганда 9-класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн санынын баягы өсүүсү бар. Ал эми 11-класстар өткөн жылы 2000ден ашуун 11-класстын бүтүрүүчүлөрү бүткөн да. Бул 11-класстардын баягы санынын азайып баратканы көбүнчө ушул 9-класс бүткөндөн кийин баягы атайын орто кесип лицейлерге, баягы техникумдарга кетип атышат да окуучулар. Анан 11-классты ошол жогорку билимди окуйм деген, жиятыга тапшырам деген окуучулар гана калып, баягы жөн эле 2 жылды баягы бош кетирбей, көбү ушул 9-класс бүткөндөн кийин мен айткан окуу жайларга кетип атат да. Анан өткөн жылы эми бизде ошол мектеп бүтүрүүчүлөрүндө алтын тамга деген бар. Быйылкы жылы алтын тамгадан азыр 4 окуучубуз алтын тамга сертификатын алды. Бул алтын тамга эгерде окуучу студент, абитуриент менен университетке тапшырган кезде бир оронга 2 талапкер болуп калса, бул баягы ЖРТ сертификаттан сырткары алтын тамга боюнча
күбөлүк боло турган болсо ал өтүп кетет да. Мына ушундай артыкчылык берилет. 4 окуучу деп калдыңыз. Ал 4 окуучу мамлекеттик орто мектептерде окугандарбы же болбосо ошто жеке менчик мектептерде окугандар да барбы ошол 4 Бул окуучунун жерде эми 4-өнүн катарында? 3-өө жеке менчик мектептер, бирөө биздин Олимп мектеп гимназиясында окуйт, мамлекеттик эле мектепте. Бирок ошол учурда бул эми азыр так аныктала элек, апелляцияга кирип, баягы чыныгы жыйынтыкты дагы көрүүгө аракеттер болуп жатат. Балким бул сан өзгөрүшү мүмкүн. 3 деп калдыңыз. Бул мындай жеке менчиктен көбүрөөк болуп атат да. Эмнеге биздин ошол мамлекеттик же болбосо орто мектептерде алтын тамга аттестатын алгандардын саны аз? Рахмат. Бул жерде эми жеке менчиктер көбүнчө мындай да эртеден кечке ошол лицей болобу же гимназия болобу ошол жерде окушат, ал жерде жатып калат. Анан түштөн кийин дагы окуу менен алек болгондо сөзсүз бул жыйынтык болот да. Андан сырткары жатаканада жатып калган кезде буларда тапшырманы аткаруу процесс жараяны дагы бар да. Ошол кезде атайын тарбиячылар бөлүнүп, бул тапшырмасы аябай тыкыр көзөмөлдөнөт. Ал эми мамлекеттик мектептерде мына ушундай жогоруда айтылганчалык шарт жок, түшкө чейин окуйт. Түштөн кийин башка ийримдер менен алек болот дегендей. Бирок ошол учурда мисалы үчүн бул эле эмес башка көрсөткүчтөрдө биздин мамлекеттик мектептер менен ошол эле биздин жеке менчик мектептерде баягыдай мамлекеттик мектептерде деле баягы жетишкендиктер толтура эле. Жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөткүчтөрү боюнча да токтоло кетсеңиз, акыркы жылдары жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрдүн пайыздык көрсөткүчү кандай болуп атат? Рахмат. Мен эми быйылкы жылда ЖРТге катышкандардын жалпы саны азыр 2000ден ашты. Негизи бизде ошол 1700ден ашуун мектеп бүтүрүүчүсү болсо 2000ден ашты дегенде баягы атайын орто кесипте башка жакта окуп келип тапшыргандар. Ал эми ошол 1700 окуучунун ичинен ЖРТге тапшыргандар бул 1600ден ашты. Демек бул 100дүн тегерегинде эле окуучу ЖРТге тапшырган жок, калгандары бүт тапшырды деген сөз. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Буга чейин 2 этап өттү. Ал эми жетишпей, жүйөлүү себептер менен башка жакта жүрүп калган мектеп бүтүрүүчүлөрү же болбосо колледж, атайын орто кесиптин бүтүрүүчүлөрү болсо, мына 21-июнга чейин бизде Ош шаардык билим берүү башкармалыгында түштүк региону боюнча каттоо жүрүп жатат, келип катталып, андан кийин эртеси шаардын ортосуна жайгашкан Навай мектебинде дагы бул 3-үчү этап болот. Жетишпей калгандар үчүн ушундан пайдаланып келип катталып катышса болот. Эми бул өткөн жылкы, эми бул быйылкы жылкынын результаты, натыйжасы бир жуманын ичинде чыгат. Андан кийин ошол жетишпей калган 3-үчү этаптагылардын жыйынтыгын кошуп, жалпы жыйынтык июнь айынын аягына чейин чыгып калат. Биз ошондо быйылкынын көрсөткүчүн айта алабыз. Ал эми былтыркы жөнүндө айта турган болсок, республика боюнча орточо упай, жалпы орточосу 119 болгон да. Ал эми Ош шаарыныкы 121 болгон. Бул салыштырмалуу жакшы дегенди билдирет. Ал эми өткөн жылы алтын сертификат бизде тилекке каршы 3 эле окуучу бүтүрүүчү алтын сертификатты алып калды. Бирок эми бул жерде баягы мисалы айылдын квотасы шаардын баягы категорияга бөлүнөт да бул делечи. Ошондо балким шаарда жакшы мектептерде окуп, бирок айылдын квотасы оңоюраак болот деп айылга кетип, ошол жактан ЖРТ тапшыргандар да болуп калышы мүмкүн. Ошондо былтыркы жылы 3 окуучу тең мамлекеттик мектептерде бүттү беле же алар дагы жеке мектептерде аяктаган? Экөө Экөө жеке менчик мектеп болгон, бирөөсү мамлекеттик мектептерден биздин Ломоносов мектебинен болгон. Бул ушул 3 окуучу тең мына алтын сертификат алгандан кийин каалаган университетке баягы бюджеттик орунга киргенге акысы бар. Ош шаарынан 3 эле бүтүрүүчү бул мындай аз деген көрсөткүчтү билдирбейби же болбосо былтыркы акыркы 5 жыл же 4 жылга салыштырмалуу көппү бул? Бул эми негизи бул аз чындыгындачы. Мисалы үчүн башка бир областтарга, региондорго салыштырмалуу Ош шаары мындай жакшы эле, бирок эми Бишкек шаарына салыштырмалуу Бишкек шаарында мен жаңылышпасам бизден көбүрөөк да, аябай көп. Эми ар кандай сөз болуп атат. Мисалы үчүн ошол Бишкек шаарында суроону түзгөн мектептин, мугалимдердин иштеген мектептин окуучулары көбүрөөк чыгып атат деген сөз бар. Эми буга бул эми негизги бир
мындай негиз болуп бере албайт. Сиздердин божомолуңуздар боюнча быйылкы жылы алтын сертификатка канча бүтүрүүчү ээ болуп калышы мүмкүн? Эми быйыл жыл башынан тарта бизде атайын мектептерде бирден ЖРТ боюнча жооптуу дайындалып, түрдүү иш-чараларды өткөрдүк. Ошол ЖРТга дайындыкты көрүү боюнча баягы методикалык жардамдар берилди. Анан окуучуларыбыз мектептеги ЖРТга даярдоо баягы бөлүмүндө даярданбастан бир эле муну менен чектелбестен жеке менчик окуу борборлорунан да ЖРТге даярданып атты. Буюрса эми быйыл былтыркыга салыштырмалуу бир топ жогорку көрсөткүч берет деген терең ишеничтебиз. Билим берүү адиси катары айта кетсеңиз, билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн мамлекет тарабынан эмне чара көрүлүш керек жана бүгүнкү күндө кандай аракеттер жүрүп атат? Рахмат. Бүгүнкү күндө бизде эми мен жогоруда айтып кеткендей иш-чаралардан тышкары, мисалы үчүн мен эми жогоруда ОДС деп окуучулардын диагностикалык сынагы бул Ош шаарында өтүп жаткан боюнча жооп берейин. Андан сырткары мына ушул окуучуларга билим берген мугалимдердин дагы баягы диагностикалык аттестациясын жүргүзүп атабыз 3 жылдан бери. Муну менен катар ошол окуучулардын тест менен иштөө көндүмдөрүн окуп түшүнүү, кыскасы ошол сабакты жакшы өздөштүрүүсү үчүн түрдүү проекттер бар бүгүнкү күндөчү. Мына ушулар иштелип жатат. Анан эң негизгиси окуучулардын билим сапатын көтөрүш үчүн күчтүү кадрлар, мыкты мугалимдер болуш керек. Ал үчүн сөзсүз мугалимдердин айлыгы көтөрүлүш керек деп ойлойм. Ошондо гана баягы мугалимдикти таштап кеткен айрым кесиптештерибиз кайра мектепке келип иштеп, билим сапатынын баягы көтөрүлүшүнө өбөлгө болмок. Эми олимпиадалар боюнча да сөз кылалы. Ош шаары Кыргызстан боюнча ошол предметтик олимпиадаларда кандай көрсөткүч көрсөтүп атат? Жылдагыга салыштырмалуу пайыздык көрсөткүч жакшы деп айта аласызбы же төмөн болуп атабы? Рахмат. Бизде эми негизи жалпы окуучунун саны, мисалы үчүн ар бир областта өзүнүн окуучусунун саны бар. Бул олимпиадалык көрсөткүч билим сапатынын негизгисин көрсөтпөсө дагы таланттуу балдардын, эң баягы тандалып алынган окуучулардын арасындагы көрсөткүч болуп эсептелет да. Мисалы үчүн Ош шаары областы башка областтарга караганда баягы окуучусунун саны бир аз болгону менен Ош шаары, бирок олимпиададагы көрсөткүч республикалык деңгээлде негизи жаман эмес. Биз өткөн жылы республика боюнча 2-нчи орунду алганбыз командалык эсеп менен. Ал эми 1-нчи орунду алгандардын боюнча 1-нчи орун. Ал эми бир мектептен окуучусу эң көп катышкан баягы өңүт менен дагы атайын орундарды аныктаганда дагы 1-нчи орунду алганбыз да. Быйылкы жылы биз Ош шаары Кыргызстан боюнча 3-нчи орунда турабыз. Бишкек, Ысык көл, анан Ош шаары. Мунун ичинде биз ошол кыргыз тили жана адабияты предметинен, математика, анан биология предметтеринен биз республикада эң алдыда экенибизди көрсөтө алдык. Анан мына атайын жеке менчик билим берүү борборлору, андан сырткары дагы башка биз өзүнүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жылдык иш планынын негизинде олимпиадага даярдоочу дагы башка бир пландарды түзүп атабыз. Мисалы үчүн Ош шаарында башка региондордо болбогон бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн бул олимпиада 9, 10, 11 класстардын арасындагы иш-чара да негизичи. Бирок биз 2 жылдан бери 5, 6, 7, 8 класстардын олимпиадасын шаардык деңгээлде өткөрүп келебиз. Андан сырткары мына 4 класстардын, башталгыч класстардын олимпиадасын уюштуруп атабыз. Булар эми албетте кийинки жогорку класска баргандагы олимпиадалык көрсөткүчтүн жогорку болушуна ташталуучу кадам да. Быйылкы жылы 3-нчү орун болсо, демек былтыркыга салыштырмалуу бир тепкичке төмөн түшүптүр да. Сиздер ошол төмөндөгөндө анализ жүргүзөсүздөрбү? Анан эмне себептен болгонун аныктагандан кийин ошого жараша кырдаалдан чыгуу жактарын көрөсүздөрбү? Албетте, эми өткөн жылы дегенде 4-нчү орунга чейин эсептелген. Быйылкы жылы дагы эгерде комиссиянын чечимине ылайык болот да. Быйылкы жылы мисалы үчүн мен жогоруда айткандай эң биринчи оруну көп област же болбосо бир мектептен эң көп окуучусу келген регион деп ошондой өңүттө баалаган жок быйылкы жылы. Анан комиссиянын чечимине ылайык болот экен. Эми былтыркыдай кылып 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү орундарды эсептегенде биз 2-нчи орун болмокпуз быйыл делечи. Быйыл бирок тилекке каршы 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү орун гана эсептелди. 4-нчү орунда деле биздин окуучулардын баягы сандык көрсөткүчү көп эле.
комиссиянын чечимине ылайык болот экен. Биз баягы албетте мында биздин кайсыл алсыз жактарыбыз бар, кайсы предметтерден аксайт экенибизди биз анализ жүргүзөбүз сөзсүз түрдө. Бул мына так илимдердин тереңдетилген багыты боюнча бир аз аксайт экенбиз. Бул боюнча биз министрлик тарабынан сунушталган методикаларды колдонуп атабыз. Андан сырткары мынакей олимпиаданын жайкы лагери деп быйыл мээрим балдар билим берүү борборунда Калемко деген уюм менен кошо бир лагерь уюштурдук. Мындан ушуга дагы тартылып атат окуучулар. Буюрса кийинки жылдары мындан да жакшы ийгиликтер болот деген ишениебиз. Мына ошол жогорку окуу жайларга мектеп бүтүрүүчүлөрдүн тапшырышы боюнча да сөз кылсак, бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын канча пайызы жогорку окуу жайларга тапшырып атат, канчосу миграцияга кетип атат дегендей? Рахмат. Биздин Ош шаарында көбүнчө окуучуларыбыз 11 класска калгандан кийин бул демек жогорку окуу жайга улантам деп мен жогоруда айтып кеткендей, мурда эптеп эле 11 классты бүтүрөт эле, максаты жок элечи. Көпчүлүгүнүн азыркы учурда мен жанагы максатын бир 9 класска чейин аныктап, жогорку окуу жайга тапшырбай турган ошо 9 класс бүтүрүлүп кетип атат. Ал эми 11 класс мен жогоруда сиз айтып өткөндөй 1700дөн ашуун окуучубуз болсо, 1600дөйү ЖРТге тапшырып атат. Демек булар жогорку окуу жайына тапшырам деген абитуриенттер болгондуктан, окуучулар болгондуктан, демек көпчүлүк 90%-ын тегерегиндеги окуучу жогорку окуу жайына тапшырат. Анан биз өткөн жылы 11 класстын бүтүрүүчүсүнөн анкета жүргүзгөнбүз. Кайсы кесипти тандагың келет? Анан эгер Ош же Бишкекке, мисалы үчүн, кайсыл шаарга окугуң келет деп биз анкетанын суроолорунун жооптору бар эле, мисалы үчүн. Ушул жерде көпчүлүгү чет өлкөнү тандаганда Россияны тандайт экен да бүгүнкү күндө. Дагы деле жана ата-энелеринин көрсөтмөсү менен, же болбосо чет өлкө дегенде бир гана Россияны гана элестетип окшойт, баягы башка Европанын же чыгыштын жакшынакай университеттери бар экендиги жөнүндө дагы деле толук кандуу биздин бүтүрүүчүлөр маалымдар эмес экени. Булга себеп болсо, экинчи себептен көбүнүн туугандары ошол Россия жергесинде иштегендиктен, алардын жанына барып окуп, баягы туугандары менен карым-катнаш кылып окуйлу деген максатта болушу мүмкүн нерсе. Анан албетте жергиликтүү баягы Ош шаарындагы же Бишкектеги университеттер Россиянын эмес башка университетинде, мамлекеттеринде жождору менен кесипке багыт берүү иш-чаралары аябай көп өттү. Анан келип сынактары болуп атат, мисалы үчүн Түркиянын, Казакстандын университеттерине. Анан Россиядан эми албетте аябай көп университеттен келип сынактар болуп жатат. Бизге бөлүнгөн убакыт ушун менен соңуна келип калды. Эфир соңунда сизге эркин микрофон, балким мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипке багыттоо боюнча же болбосо дагы башка боюнча айтар сөзүңүз бардыр. Рахмат, урматтуу мектеп бүтүрүүчүлөрү. Мына кесип тандоо, университеттерге, жогорку окуу жайларга тапшыруу алдында турасыңар, айрым 9 класстын бүтүрүүчүлөрү мына атайын орто кесипке тапшыруу алдында турасыңар. Эң негизгиси албетте ата-эненин насаатын уккула, багытын уккула, досторуңарды, коомчулукту, анан ушул күндөгү мезгилдин кесиби кайсы экенин ага дагы албетте сара эсеп салгыла дагы аягында өзүңөр чечим кабыл алып, татыктуу бир Кыргызстандын керегине жарай турган, келечекте өзүң ошол кесипти сүйүп иштей турган бир багытка да жол алгыла демекчимин. Бардык мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ийгилик. Урматтуу Тынчтык мырза, бизге атайын убакыт бөлүп келип маанилүү маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен Адил сөз программасы эфирдик убактысын жыйынтыктайт. Биз бүгүн артыкчылык аттестаты жана билим берүүнүн абалы тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдө амандашканча саламатта калыңыздар.